Сүйүүнүн көзү көр. Бир жаш жигит менен көздөрү көрбөгөн кыз бири-бирине ашык болушат. Бул эки жаш убакыттын көбүн чогуу өткөрүп, бири-бирине аябай жакын болушкан экен. Бир күнү жигит кыздан сурайт: "Эгерде көздөрүң көргөн болсо, мага турмушка чыкмак белең?" Кыз да сүйүүнү менен: "Албетте, менин сенден башка кимим бар? Сага гана турмушка чыкмакмын" дейт. Ошентип күндөр өтө берет. Экөө бири-бири үчүн гана жаралгандай бактылуу болуп жүрүшөт. Бир күнү жигит кызга аябай кубанычтуу кабар менен келет. Жакшы бир адам өз каалоосу менен кызга көздөрүн бергенге макул болгонун айтат. Эгерде кыз макул болсо, тез аранын ичинде операция жасала турганын да кошумчалайт. Кыз кантип макул болбой койсун? Көздөрү көрсө, ошончо убакыттан бери сүйлөшүп жүргөн жигити менен баш кошуп, бактылуу өмүр сүрмөк да. Ошентип, оор операция ийгиликтүү аяктайт. Кыз өзгөчө сүйүнөт. Себеби канча мезгилден бери сүйлөшүп жүргөн, чын жүрөктөн сүйгөн жигитин өз көзү менен көрмөк. Бирок кыздын бул сүйүнүчү орундалбайт. Анткени сүйгөндүн эки көзү жок эле. Ошол учурда жигит мурунку сураган суроосун кайра кайталап сурайт. Кыз болсо: "Сенин көздөрүң жок турбайбы? Сен менен кантип жашайм?" деп ары карап басып кетет. Бир нече күндөн кийин кыз жигиттен кат алат. Ал катта төмөнкү сөздөр жазылган эле: "Жаным, мен үчүн сенин бактылуу болгонуң кымбат. Сен бактылуу болсоң болду, бирок сенден бир суранычым бар. Көздөрүңдү кор кылба, макулбу?"